Өткөндө кампадан табылган дары-дармектер боюнча Финпол иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаган деген маалымат берди. Мекеменин маалыматында табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып тургандыгы белгиленет. Буга чейин ушул эле Финпол дарылардын баасын атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу деген факты менен сотко чейинки ачылган иш боюнча Бишкек шаарындагы ири фарм компаниянын кампаларын текшерүүгө алып, кампалардын биринде катылып жаткан дары-дармектер табылгандыгын жарыя кылган болчу. Бирок кайсы фарм компанияныкы экендиги айтылган эмес. Июлдун башында Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары таптакыр табылбай калган. Ошондой учурда дарыларды кампада басып жаткандарды эл ачуу сөздөр менен сындашкан. Дары каткан кампа ээси ким экени айтылбай, керек болсо бир жумадан ашып, эми-араң үн катышкандыгы дагы суроо жаратууда. Арча Бешик конушунда бир үй бүлө гепарин жана башка препараттарды үйүнөн кымбат баада сатып жаткан. Бул тууралуу Финпол билдирди. Маалыматта Бишкектин тургундары Финполго белгисиз адамдар интернетте гепарин дарысын сатуу боюнча жарнак жарыялагандыгын айтып кайрылышкандыгы белгиленет. Мекемеден билдиришкендей, ал даректе 70 000 сом өлчөмүндөгү 100 таңгак дары сатылгандыгын аныкташты. Үйдү текшерүү учурунда гепарин препаратынын ири партиясы табылган. Азыр сотко чейинки өндүрүш башталып, дарылар Кыргызстанга кандай жол менен келгендиги такталууда делет маалыматта. Унаасына мамлекеттик жасалма номур тагып жүргөн аткаминер кармалды. Ысык Көл облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Дамир Моңолдоровдун унаасына мамлекеттик жасалма номур тагылган. Бул боюнча сотко чейинки тергөө иши башталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Факты кылмыштардын жана жоруктардын реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталган. Териштирүү Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жүргүзүлөт. Эске салсак, Дамир Моңолдоров жетекчиликтин уруксаатысыз автоунаанын мамлекеттик номурун башка унаага тагып алган.